Салам достор. Силер менен мен Наргиза Эркебай кызы. Учурда баарыбыз онлайн сабак, видео сабак деп баш катырып жаткан убагыбыз. Албетте бул замандын талабы. Көпчүлүгүңүздөр Zoom деген программа менен онлайн сабактарды өтүп жатасыздар. Ал эми дагы көпчүлүгүңүздөр Zoom бул татаал экен, колдоно албай жатам дегендер болсо, анда мен сиздерге Zoom эмес, бирок Zoom'дан дагы оңой жаңы программаны сунуштайм. Ал кайсы программа десеңиздер, ал программа Jitsi Meet деп аталат. Jitsi Meet программасын мен Play Market'ten скачать этип алдым жана ушул күнгө чейин колдонуп келем. Бул программаны оңой дегеним себеби бул Jitsi Meet программасы Zoom программасына окшоп көп нерсе талап кылбайт. Болгону бул программаны скачать этесиздер жана ачасыздар. Мынакей мен ачып жатам. Ачканда эле сиздерде моундай терезе ачылат. Азыр көрөсүздөр. Мынакей. Мен бул программаны бул күнгө чейин колдонуп жүргөнүм үчүн мендеги ачылган конференциянын аттары турат. Маани бербейбиз. Ачканда бош терезе ачылат, сиздерде аккаунтуңуздарды, паролуңуздарды сурайт. Ар бир адам өзүнүн аккаунтун билет эмеспи? Өзүңүздөрдүн аккаунтуңуздарды, паролуңуздарды жазып киресиздер. Киргенде эле бош терезе турат, ушундай эле элестетебиз. Анан сиздер конференция ачышыңыздар керек. Сиз мугалимсизби? Анда окуучуларыңызга конференция ачышыңыз керек. Сиз университетте иштейсизби? Анда сиз студенттериңизге конференция ачып, видеодон сүйлөшүшүңүз керек. Же болбосо сиз жөнөкөй эле адамсыз, сиз алыстагы жакын туугандарыңызга конференция ачып, бардыгын кошуп сүйлөшүштү каалайсызбы? Анда келиңиз, бул жерде укажите название комнаты деп турат. Ушул жерди басабыз. Басканда биздин тамгалар чыгат, биз конференциябызга ат коебуз. Келиңиз мен туугандар же болбосо достор деп ачайын, сиздерге например кылып көрсөтүш үчүн. Достор деп ачайын, Достор. Мынакей. Достор деп жазгандан соң мына создайтты басабыз. Мына биздин конференциябыз даяр. Эми биз бул достор деп ачканыбыз үчүн биз бул достор деген конференциябызга жалаң досторубузду кошо алабыз. Өзүңүз каалаган досторуңузду кошсоңуз болот. Эми караңыз. Экрандын эң астында 3 чекит турат. Биз ушул 3 чекитти басабыз. Кошуш үчүн биз конференциябыздын ссылкасын ушул жерден жөнөтө алабыз. Мен бастым. Ал 3 чекитти. Карасаңыздар, бул жерде экинчиде отправить приглашение деп турат. Ушул отправить приглашенияны басабыз. Басканда сиздерде WhatsApp'тар көрүнөт. Мынакей. Биз бул жерден WhatsApp'тан өзүбүздүн адамдарды отметка кылып кошо алабыз конференцияга. Мен бул жерден азыр отметка кылам. Достор деп ачканым үчүн досторумду отметка кыла алам. Сиздерге например кылып жөнөтө берейин. Мынакей. Каалаган досторуңузду отметка кылдыңыз. Кааласаңыз 10 адамды отметка кылың, кааласаңыз 100 адамды отметка кылып бүткөн соң, эми мына акырындагы мына далеяны басабыз. Мынакей биз басканда ушундай ссылка даяр болуп чыгат. Эми отправитьте басабыз. Мынакей биз жөнөттүк. WhatsApp. Мынакей эми биз мына карасаңыздар болот, сиздер жөнөттүңүздөр ушул ссылканы. Сиздердин адамыңыздар ушул Jitsi Meet программасынын могу ссылкасы менен сиздерге автоматтык түрдө конференцияңыздарга кошула алат. Айта кетчү нерсе, эсиңиздерде болсун. Бул жөнөткөн адамдарыңыздарда алдын ала айта кетейин, сөзсүз Jitsi Meet программасы скачать этилген болуш керек. Эгерде аларда Jitsi Meet программасы скачать этилген эмес болсо, алар сиздин конференцияңызга кошула албайт. Ошон үчүн алдын ала WhatsApp'тан досторуңузга же туугандарыңызга ушул программаны сунуштап, ушул программаны скачать этип алыңыз. Анан биз дайыма ушул программа менен сүйлөшүп турабыз десеңиздер, алар скачать эткен болсо, демек алар автоматтык түрдө ушул ссылка менен сиздин конференцияңызга кошула алат. Эми биз
өзүбүздүн конференцияга кайтабыз. Биз ушул жерде күтө турабыз. Ал адамдарыбыз автоматтык түрдө эгерде жанык болсолор интернетте, ошол ссылка менен биздин конференцияга кошула алат. Алар кошулганда биз кантип билебиз? Алар кошулганда өйдө да ушинтип алардын аттары чыгат. Аттары чыгып, ушул экранга өздөрүнүн видеосу менен экрандан өздөрү көрүнүп кошула алат. Мисалы 10-100 адамды кошсоңуз, ушул экраныңыз толо адам болот. Толо адам болуп, алардын өздөрүнүн видеодон көрө аласыз. Эмне үчүн сиз көрүнбөй жатасыз? Сиздин бул жерде анткени мына видеоңуз өчүк. Ошон үчүн ошол видеону бассаңыздар, сиздер аларга көрүнөсүздөр. Мына мен басып атамын. Мынакей мен көрүндүм. Демек, көрүнүштү каалабасаңыз, видеону кайра өчүрүп койсоңуз болот. Эгерде сиздерге жаккан болсо, бул программа сиздер дагы скачать этип алыңыздар. Досторуңуздар менен, жакындарыңыздар менен баарлашыңыздар. Бул программа аябай жөнөкөй, оңой программа. Бул программаны мен өчүрүп жатам. Кызылды басабыз. Сүйлөшүп бүттүк дейли. Мынакей, өчүрдүм. Дагы көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Сиздер менен мен Наргиз Эркебай кызы болдум. Көрүшкөнчө.